Bismillahirrahmanirrahim. Dostlar, bir gündüdöz Talant eğilimin үйüne gelip otam. Hazır бұл жақта Talant atты даярдап атат. Dostlar, бүгүнкү чыгарылышта линиясы күчтүү. Şu Nokia'da өтө bağlanған аттын линиясынан сатууга коюлат. Андыктан каналдан алыстабай лайктан басып турабыз. Бұл жерде жана Чекирдин небересі. Онда Талант даярдап атат. Азыр ушу маалыматын бир баштан айтабыз. Бул 490 баасы. Талант кандайсың? Жакшысыңбы? Ассалаумалейкум. Кандайсың? Тынчсыңбы? Насызбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Бул жаныбар Чекирди сатайын деп атасың анан. Кичине акча керек болуп сатайын деп. Бул акаңа өтүп кеткен ат, а? Ооба. Тайында алгансың. Тайында алгам ака. Бул Чекирдин баласынын баласы. Кеңеш акадан 490 миңге акыл акага келген, а? Ораза аканын баласы. Жанар. Азыр ушул атты тартып көргөзөбүз. Анда секин чыгарчы. Бунун маалыматын мен дагы жакшы билем, достор. Биздин Нокендин өрөөнүндө эң эле кадыр бартуу аттар мына ушулар. Ушундай түрчү. Ушул жерден тааныштырайлы дагы, анан эшикке чыгып дагы минип көрсөтөбүз. Талант иним, анда бул кантип сенин колуңа келип калган бир баштан айтып берем биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн. Şu ayılda özündür. İlyas degen akam algan da şu akıl akan dostu. Дос, а? Şu alıp anan. Bunun endi şu alıp birinci altlarına alanda şu kızını barıp jaktırıp algan elem şu belingde. Alda atlandı algan eken zorga göndür algan. Jakшы акчага келген бу. Иляс ака дагы мага айткан эле, бул досуман алдым бербесең достуктан ажырап кетебиз деп жүрүп алган экен эле да. Ошонтип алгам да десе койбой икеңиз болом да алгам да буну ака. Жакшы. 490-дын баласы, достор. 490 Чекирдин баласы. Чекир Жаныш Палбандын аты. А бирок бүргөндүгө 490 Кеңеш аканын колунан келген Карабулактагы. Азыр канча жаш болуп калды, Талант? Жаңасы 4 жаш. 4 жаш. Мынакей. 4 жаш болду. Путу колу, ден соолугу, Жегиши бар зор. тарбияны кандай алды? Тарбия зор. 2 жыл кунанында да бышчысында жайлоо чыгып келди ака. Быйыл ушу үйдө багылды. Быйыл курукта турду. Курукта турду. Демек, улактарга даяр ат. Улакка даяр иншалла. Конечно, минип кичине суу тутпагын келтирет. Ошо менен чабы беришет. Bunun atası, bunun поколениялары өтө катуу түшкөн да. Мына Лупарик, bunun атасы оногу мына кушу Палбанда азыр бирөө бар го жанагы, Корс деп. Корс деген. Алмаз акадан келген. Ушулар өтө күчтүү түшкөн экен да. Лупарик Алабукада чабып жүрөт, а? Корстага жакшы. Ооба. Bunun акасы дагы азыр бизде өтө катуу бааланып атат. Өткөндө 1 жашар кулуну 300 миңге сатылды. Bunun шакада беле? ооба, бу жана Ахиллес да. Bunun акасы болуп калат да. Энеси бөлөк, атасы бир болуп калат ушу менен. Ахиллес экөө бир. Бир ба? Ата жагынан бир болот. Мынакей. Булардын историяларын жакшы билебиз. Анда эмесе Талант ушул жерде минип туруп жолго чыгып, бастырып дагы маалыматын улайлы, акам. Мына демек даяр ат экен, достор. Ай, молодец, мынакей. Жигит да бул. Курукта эле турган ат. Эми көп кыйнабайбыз, достор. Чекир. Мына болса, ошо Акыл Палбандын үйүрүнөн чыккан эң жакшы кулун экен эле. Байкап турабыз.
мына үйүргө коюп ушу чекирдин буундарынан алам дегендер дагы көрөсүздөр. Улак чабам дегендер дагы көрөсүздөр. Булар өз негизи андай эле чоң ат болбойт булар. Азыр бул 1.55-тин тегереги окшойт. Плюс болсо плюс болушу мүмкүн, минус эмес. Турган болсо көп кыйнабайсың да, Талант? Ошо багынан. Ушул жерге көп деле минер элек ака. Кабагы атасынын эле өзү болуп турбу. Мойну, көкүрөгү, буттары дагы, туяктары жанагы стакан туяктан экен. Чудачы? Байкап турабыз. Болду, кайтара бер. Эми бу азыр келсе баасыны сурайлы. Талант, бунун баасын кандай чыгарасын? Бунун баасын эми акалыгы кымбат чыгарып алып кармап отура бербейин. Ушу элде ала турган кылып чыгарайын ака. Жакын ошо 350 миң деп чыгарам ака. Элге да кыйналбай ошо алган адамдар разы болуп алып келсин. Ай, молодец. Элге окшоп чоң суммага чыгарып алып кайра жарым акчасына сатып. Кичине эле мындай талаша турган жолуна. Жөн эле кармап алып кымбат пулга айтып алып кармап отура бербейин ака. Акча зарык болгон үчүн чыгарып койдук. Молодец. Маке билгениме айтайын, бул өзү салкам 300 миңге тайында алгансың, а? Ооба, тайында салкам ошондо. 260 миңге алгам ака. 1,5 жашында жактыруушу ат. Маке. Негизи эле бул аттын историясы өтө күчтүү болгон атасынын. Эмне дейбиз? Көрүңүздөр, кимге макул келген болсо келип текшерип, буюрса далил толук жетиштүү. Ошо чекирдин баласынын баласы экендигине уйлуп насип кылган болсо содалашып алып минип чабып ойной бересиздер. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.